Майып жубайлар, ата-энебизге жүк болбой өз үйүбүз болсо деп кыялданабыз дейт. Жаш жубайлар Замир Исаев менен Таалай Асыранбек кызы ата-энесине жүк болбой өз алдынча түтүн булатууну кыялданышат. Дал ушундай максат менен үй бүлө элге кайрылып, учурда жардам сурап турган кезде 29 жаштагы Замир Исаев 4 жашка чейин кадимки балдардай эле ойноп, бала бакчага барчу. Каргашалуу окуядан кийин өмүр бою коляскага отурууга аргасыз болгон. 4 жашымда бала бакчада бирөө түртүп жиберип, белимден катуу жыгылгам. Ошондон кийин сөөктөрүм өспөй калды. Мындан сырткары, сөөктөрүм өтө морт болуп, кичине кыймылдасам сынып кетчүдөй болчу, деди Исаев. Ал бир тууган агасы да коляскада отурган майып экендигин жана 2 иниси студент экенин билдирди. Коляскада отурган агам бар. 2 инимдин ден соолугу жакшы. Алар учурда билим алышат. Баарыбыз ата-энебиздин үйүндө турабыз. Өмүр бою аларга жүк болбой, өз алдыбызча жашагыбыз келет. Ошондуктан элге кайрылууну туура көрдүк. Үй алганга жардам бергендер болсо жакшы болот эле, деди ал. Замирдин келинчеги Таалайгүл Асыранбек кызы жарык дүйнөгө келгенде дарыгерлер туура эмес төрөтүп алгандыгын билдирди. Дарыгерлер апамды туура эмес төрөтүп, белиме залал келген. Ошондон улам майып болуп калдым. Өз алдымча баса албайм. 20 метр бассам эле белим ооруйт. Ошондуктан сыртка чыкканда коляскага отурам, деди Асыранбек кызы. Замирдин атасы Акылбек Исаев уулу орто билимдүү экендигин айтып берди. Замирдин орто билими бар. Кризистик борбордо окуп, ошол жактан көп нерсе үйрөндү. Анан алардын жардамы менен ишке кирген. Учурда үйдө компьютерден жардам менен интернет провайдерлердин биринде иштейт, деди Акылбек Исаев. Ал уулу абдан аракетчил экенин айтып, айла жоктон элге кайрылууга мажбур болуп жатышканын кошумчалады. Кичинекей кездери тест бала бакчасында бир бала түртүйгөн артыман. Ошондо жан башым сынган, ошо боюнча эле сөөктөр мындай немеле хрупкий да. Тормоз движение койсом мындай сынып калышым. Кичке кезимде бери аш болчу. Бир мектепте окуп, кетип калган жакта. 13 жылдан кийин интернеттен таанышып, сүйлөшүп башташканбыз. Кенеден, майлырда. 3 жылдай сүйлөштүк, 3 жылдан кийин. Сентябрда болгон, сонда машинанын ичинде түшкөн сүрөттөр. Көбүнчө компьютерде болчу да, компьютер иштей албады. Мен көп баса албайм, үйдүн ичинде басып жүрө берем, анан көп басканда белим ооруп кетет. Төрөлүп атканда врачтар туура эмес тартып алышканда, анан ошондуктан ушундай болуп калган. Өзүм 4 бир тууганмын, мен экинчисимин. Чоң байкем да анда бут ооруйт, мүмкүнчүлүгү чектелген да. Чогуу жашайбыз. Экиним болсо азыр студент. Бул үй ата-энемдин үйү, ошо ар бир адам ошо үйлөнгөндөн кийин чоңойгондон кийин ошо бөлүнүп чыгат да, ошо башка үйгө, ошо мен деле биздин деле максатыбыз ошол. Жумушум ошол интернет жана сценарийдик телевидение сунуштайбыз элдерге. Мындайча айтканда телемаркетинг деп коет. Күнүгө саат 9:da ишим башталат, ушул жерге келем. Ишим саатына жараша көп деле эмес, мындай орточо эле да. 9-дан 5-ке чейин иштейм. Жумасына 5 күн, 2 суббота, воскресенье салам. Бул жакта менин байкем ошо иштейт. Анда бут ооруйт, мүмкүнчүлүгү чектелген. Саламатсызбы? Биз интернет компаниясынан чалып жатабыз. Атым Замир болот. Расыл айтып кетсеңиз, сиз үйдө интернет же телевидение колдоносузбу? Айтып кетсеңиз, сиз айына канча төлөйсүз интернетке? 1400 сом. Абонплатага төлөп деле колдоно берсеңиз болот. Счетуңузда тура берет да, эч жака кетпейт. Абдан ыңгайлуу. Макул, сиз ойлонуп көрүңүз, анда мен сизге 3-4 күндөн кийин чыгайын. Чоң рахмат. Жумушум бүттү, ошо саат 5-те бүтөт. Кичине чарчадым. Анткени кечке компьютерде карай берсең да көзөрүң ооруйт экен. Ошо. Көзүңдөн